Анан ошол китебиңерден эле агаңар экөөңөрдүн мамилеңер, агаңарга жардам бергиңер келген далалатыңар. Анан эң кызыгы агаңардын мектепте ушундай ийгиликсиз болуп, коомдон чүмчүп, үйдөн чүнчүп жүрүп, анан жана кесиптик жайга барганда, окуу жайга барганда такыр башка болуп 180 градуска өзгөрүлүп, өсүп, группанын алдыңкы болуп кеткени мени кызыктырып атат да, аябайчы ушул период. Анткени бул менде да болгон да. 3-3 класска чейин өлөй 2ге окуп, классташтарыман таяк жеп, энемдин колтугунан чыкпай жүргөн кыз ата-энем ажырашкандан кийин 4-класста дароо отличник болуп, такыр башка өңүткө өзгөрүлүп кеттим да, 180 градус. Бизге эмне түрткү берди? Эмнеден ойгондук биз? Мен ойлойм да, адамдар среда деп коет да, коом. Бир ошол коомдо жашап, анан түшүнөт экен мен мындай болууну каалабайм. Мен лидер болгону каалайм, мен таасирдүү адам болгонду каалайм деп, анан ошол чөйрөнү өзгөртөт экен да. Мисалы үчүн Байкем деген ошол мектептен кетип, кесиптик лицейге кетти да, ошондо 100% коом өзгөрүлдү. Айлана чөйрөдөгү адамдар өзгөрдү, жаңы окуу жай болду, мугалимдер эч ким тааныбайт. Ошондо адам айтат экен да, мен мурдагындай болууну каалабайм. Мен эми башкача болом, мен наоборот аларды башкарам деп, ушундай бир ичинен чечим кабыл алат экен, ошол ролду ойнойт экен да. Эң биринчи мен ойлойм ушу чечим кабыл алуудан да көп нерсе. Кээ бир адам мисалы үчүн карысталалы да, карыстан качып жүрө берсе бергиси келбейчи. Ал кубалап жүрө берет карысчы, эч качан мындай доходко түшпөйт. А эгер чечим кабыл алса, жок мен төлөп берем, моунча сроктун ичинде буйруса берем дегенде, уже мүмкүнчүлүктөр келе баштайт экен да. Ошол акчаны иштеп таба баштайт экен. Вот, то же самое бир жерде деле да, мына мисалы үчүн жумушка орноштуу, мен бул жумуштан эң алдыңкы болом, мен бат эле карьерадан өсөм деген адам аябай көп иштеп, өзү көп аракет кылат экен, ошол компанияга салымын кошот экен да. Ошентип бат эле өсүп кетет экен. А эгерде сиз келсеңиз, мен эптеп эле көзгө көрүнүп эле айлыгымды алсам десеңиз, анда жылдап ошентип жүрө берет экенсиз да. Ички чечим болуш керек экен. Ички чечимден экен баардыгы. Азыр агаңыз кандай деңгээлге жетти? Эмне болду? Ийгиликтери болдубу? Ал үйлөндү, бала чакасы бар, жеке ишкер, азыр швейный цех башкарышат. Анан ушул баягы ушунчалык жанын баягы тишине тиштеп деп атпайбызбы? Апаңыз ушундай оор, ушинтип кыйналып атканда болгон дүйнөгө болгон ачуусун балдарга чыгарганын жазыптырсыз да. Чынында эле азыр энелер ушундай, мен баарыбыз эле ушундайбыз да. Ушундай көкүрөгүбүз канап атканда эң тырмагыбыздын эмеси баягы жакындарыбызга тиеткен да. Азыр ошол бала психологиясын сүйлөшсөк кандай болот? Балдарыңарга азыр кандай өңүттө тарбия берип атасыңар? Энелер кандай катаачылыктарды кетирбешибиз керек экен? Ошол жанагы совет доору урап өткөн мезгилде жашап аткан биздин апаларыбызга, аталарыбызга өтө кыйын болду да. Эмнеге дегенде 30 жыл анын ата-энеси айткан, өзү ишенген идеалдар урап калды дагы. Жана кризис деген абалга келишти да. Кризисти биз азыр түшүнүп атабыз да. Мурун кылган ыкмаларың, мурун билген билим тажрыйбаң уже 100% иштебей калат экен да. Ошондо сен срочно өзгөрүшүң керек экен. Өзгөрүп, мезгилдин деми менен жашап кетсең, анда жашап кетет экенсиң. А эгерде жок, совет мезгили дагы келиш керек эле, кантип деген адамдар өтө кыйналат экен да. Анан менин таятам өтө эме болгон да, начальник болгону менен, ал мезгилде билесиздер да, бийликтин баарын башында эмелер турчу, орустар турчу да. Анан кыргыздар бир аз эле башын көтөрсө, түрмө, расстрел, Сибирь болчу да. Ошон үчүн хотя таятам начальник болгону менен эч качан взятка алган эмес, анан кой байыбасам экен дечи да. Анткени бир аз 15 койдон эле ашып кетсе, эме следствие кылып туруп эле атып салышы мүмкүн болчу. Ошон үчүн
ушунчалык экономдоп болгон эмесин 10 баласын багып, зарплатасы менен кичинекей мал жандыгы мененчи и балдарына бүт жанагы экономить эткиле, аябай мындай сарамжал болгула деп психологиясын өздөштүрүп коюптур. И мамам точно такой же ушундай адам болуп калды да. Эч качан байлык болбош керек, то есть көп акча таппаш керек, бирок аябай экономный болуш керек да. Вот, анан капитализм мезгилинде бул психология уже иштебейт да. Көбүрөөк акча кылышың керек, и ошону көбөйтүшүң керек да, колдон келишинче. Анан жанагы айтып атпаймынбы ошол, атам көп жумуштарын жоготкон үчүн көп учурда биз аны көрчү эмеспиз да. Анан апам байкуш келет, жанагыл продукты азык түлүк деле аз, ошондон бир нерсе жасайт, жумуштан чарчап келет, еще 2 баласын отуруп сабак бериш керек аларга. Анан жанагы байкем отуруп эметкенде айта албай калганда ошол кыйкырып жиберчү да. И ошентип атып эле тигил кой азыр дагы бир нерсе сүйлөсөм дагы урушат деп такыр эле сүйлөбөй койчу. Анан ошентип көзүнөн жаштар тама берчү да дептерге. И ошентип атып анан мындай мектептен дагы өзүнүн оюн айта албай эле, айткысы келбей эле ушинтип бүттү. Бирок жана мектепти бүткөндөн кийин уже 180% чечим кабыл алды да өзгөрүп кетти. Анан мен тигил отуруп сабактарды айта албай атканда мен бурчта отуруп алып бага мындай жардам бергим келип бир подсказкаларды айтчымын да. Анан аны мамам угуп калса еще больше кыйкырчу да. Сен эмне тигил мектепке бара элек бала азыр сен айта албай аткан нерсени айтып атат депчи. И ошондо мен еще больше өзүмөн күнөөлүү сезип баштачымын да, жана чувство вины деген бар го. Элестетиңиз, мен 5-6 жашта и ошо чувство вины ошондо калыптаныптыр да. И мектепке барганда жанагы 2 алган балдар, сабакты түшүнбөгөн балдарга жардам берем дей берчимин да. Кой аларга билимди айтып берейин, түшүндүрүп берейин деп элечи. Ошентип балким жанагы Славянский университетте деле кой студенттерге жардам беришим керек. Алар оюн айта албай атат, кысынып басынып жүрөт. Кой ушуларда мындай уверенный болсун деп эле клуб ачып алып эле аларга үйрөтө берчимин да. Бирок көрсө аларга үйрөтүп атып өзүм үйрөнүптүрмүн да. Калыптанып калат турбайбы ичинде ошо психология. Анан мен китептин бир акыркы барактары калды. Аяна чыга электим, жана неме деген жери калды. Адамдын сулуулугу деген жерине келдим. Адамдын сулуулугун бир нечеге бөлүп турсуз да. Ошо жөнүндө кенен айтып берсең. Чынында адам 4 сферага бөлүнөт экен да. Биз хотя бы физика мындай жүзүн көрүп атабыз да. Бирок адам 4 сферадан турат экен. Бул денеден, рухтан, жүрөктөн мамиле и интеллект, акыл эстен да. Анан эми караңыз, эгерде жана Кыргызста деле сөз барга 4 тарабы келишкен дегенчи, ошондой эле 4 тарабы айтып берейин да. Эң биринчиден тело, физическое состояние да. То есть келбети мындай жакшынакай болуп, өзүн караш керек, тыкан кийиниш керек. Вот, бул биринчиден. Бирок анын ички руханий байлыгы всегда жүзүнөн көрүнүп турат да. Анын көзүнөн, кебетесинен, жылмаюусунан көрүнүп турат экен. Мисал үчүн сулуу адам кирди, физический сулуу адам, бирок ичи жаман ой менен келди да. Сиз дароо эле чөтө ал менен сүйлөшкүңүз келбей эле ушундай сезе баштайт экенсиз. Энергетикалык жактан сезет турбайбы? Руханий жагынан уже сезесиз да. Вот, анан экинчиси интеллектуальный красота, то есть мындай билим алуу жагынан дагы сулуу болуш керек экен да. Мисал үчүн көп эле айтат го, тиги Сократ айтканда жанына бир адамды коюп коюптур, Сократка айтыптыр, сен эң акылдуусуң, бул адам кандай экенин айтчы дегенде, Сократ унчукпай отуруптур, анан сурайт экен да, эмнеге сен эчтеке деп айтпай атасың дейт. Жанында отурган адам сүйлөбөй отура бериптир да. Ошондо Сократ айтыптыр, пусть бир нерсе сүйлөсүн, мен ошондо кандай экенин айтам дептир да. Ошон үчүн адамдын кругозору, акылы, билими, мамилеси, дүйнө таанымы анын сөз аркылуу билинет экен да. Ошондуктан биз көп саясатчыларды жаман көрөбүз, анткени анын ички дүйнөсү, интеллекти аябай жарды да.
анын ляп деп сүйлөгөндө эле биз түшүнүп коебуз, мунун акылы жок экен деп элечи. Вот ошон үчүн дайыма адамдын кругозору, акылы, ниети сөзүнөн билинет экен. То есть интеллектинен да. Анан кийинкиси социальный отношения, жүрөк. Ал эмнеге жооп берет? Ал адам өзүнө кандай мамиле жасайт, анан элдерге кандай мамиле жасайт, ал жүрөктөн болот экен да. Эгер мисалы үчүн ичи тарлык кылбай, башка бирөөнүн ийгилигине сүйүнүп, ушул жакшы экен, же болбосо аябай мындай берешен болуп, мындай ач көз эмес берешен болсо, бул дагы өтө мындай адамдын максатына жетишүүсүнө, жардам берүүсүнө мындай эмоционалдык интеллект эмоциональный десек болобу? Скорее интеллект эмес, бул социально-эмоциональный отношения орусча, а кыргызча социально-эмоциональный мамиле деп коебуз да. И анан тело, разум, сердце, дух. А дух болсо жанагыл ички дүйнөдө. Бул маданият кирет, Кудайга ишенүү кирет, ушунун баары кирет да. Ошо айтып атканда неме эсиме келди, апаңыздын сөзү. Сиз иштейм дегенде уруксаат бербей, жогорку окуу жайга окушуң керек. Интеллигент адам бол дегенби? Интеллигент адам бол, интеллектуалдык деңгээлиңди көтөргөндөн кийин акчаңды таап аласың. Бирок азыр акча таап туруп, интеллектуалдык деңгээлиңди кийин көтөрүш зор болот деген сөз. Аябай жүрөгүмдө калды. Аябай ушунчалык мындай акыл айтыптыр да. Мен мектепти бүтөр замат айттым да, апа, мен иштейм, мен базарга барам дагы, анан оптом сатканды үйрөнөм, оптом сатып акча табам, жакшы жашайбыз дегем да. Анан айтып атпай, балам, мен ушунчалык тырмышып, сени базарда иштеш үчүн чоңойттум беле. Андан көрө бар, билим ал, жогорку билимди ал, интеллигент бол. Интеллигент болгондон кийин каалаган нерсеңди жасасаң болот. А кийин сен уже мең жана акча деп чоңоюп калсаң, сен уже интеллигент адам боло албай каласың. Же болбосо өтө кыйындык менен болушуң мүмкүн деген да. Анан мен хорошо деп Славянский университетке бюджетке өтүп, аны кызыл диплом менен бүтүп, көп китептерди жазып чыгарып, депутаттарды окута баштаганда, элестетиңиз, алдымда 45-50 жашар депутат отурат. Мен ага жөнөкөй тил менен билим берип атам. Анан ал ушунчалык акыл эсин кыйналып атып, прям көзүнөн жаш чыгып кетет да. Көрсө ушунчалык мээ катып калат экен да. Маалыматты кабыл албай калат экен. Мээси иштебей калат экен. Ошондуктан мен айтат элем, эң биринчи жаш кезде билим алыш керек экен. Вот, билимди токтотпой алыш керек экен. Мисалы үчүн курсакты тойгузуш үчүн в день күн сайын 4-5 жолу тамак ичесиңер да. А мээни өстүргөндү такыр эле унутуп коесуңар дагы, интеллектуальный мусор деп коет. Это соцсети, новости, ушак-пушак, ошо менен мээни толтурат да. А мээге кандай маалымат кирсе, оостон ошондой маалымат чыгат да. Эгерде мээге баалуу маалымат киргизсеңиз, китеп окуп, оозуңуздан ошого жараша сөз чыгат. А ушак-пушак жанагы негативди мээңиз менен кабыл алсаңыз, оозуңуздан дароо ошондой ушак-пушак чыгат да. Жанагыл ким айтты эле? Чыңгыз Айтматов. Ашказан мээге караганда акылдуураак дейт да. Туура эмес тамак ичип алса чыгарып салат. Мээ антип чыгара албайт экен да, кабыл ала берет экен жаман нерсенин баарынчы. Сиңире берет экен да. Сиңире берет экен. Азыр болсочу мындай чоңойдуңар да, анан ошол жокчулукту көргөн бала, мен жакшы жашайм, менде баары болот, менин балдарым бул нерсени көрбөйт деген нерсе калып калды да. Азыр болсо мындай кандай жакшы жашап атасыңарбы? Кудайга шүгүр. Балдарыңар кандай күндү көрүп атат? Эң биринчиден биз балдарыбызга мындай аябай негатив сөздөрдү айтпайбыз такыр элечи. Мен даже YouTube канал, вот силерге да айтып коеюн, Чыңгыз Исмаилов деп жазсаңар, YouTube каналым бар. 36 миңдей уже катталуучулар бар экен. Ал жакта бир жакшы видео бар. Балдарыңызга ушул сөздөрдү эч качан айтпагыла деген видео бар да. Ошол видеодо айтып атам, там сенин колуңан эч нерсе келбейт, сенден ким эмне чыкмак эле деп көп айтат да балдарыначы. Эгерде ошонто берсе, анын мээсине сиңип калат экен да. Анан чоңойгондо деле, мен кыла албайм,
мага болбойт, баары бир мен жасай албайм деп ушинтип калат экен да. Вот ошондуктан биз айтабыз, сенин колуңан баарды келет, сен аракет кылып көр, бүт баардыгы сенин колуңда, сен аябай азаматсың деп ушундай жакшы сөздөрдү көп айтабыз. Бирок ошол учурда жоопкерчиликти дагы айтабыз да. Сен муну чачып салыптырсың, жыйнап кой балам депчи. Анан ошентип өзүнө өзү жооп бергенди үйрөнөт да кичинекей кезден. Жашаганыбыз Кудайга шүгүр, мен ошо айтып атпаймынбы? Адам деген өзү бир кесиптин ээси болуп, профессионал болсо, акча өзү эле келет экен да. Мен мисал үчүн жанагы чоң бизнесмендерди, жеке ишкерлерди, жана депутат болом, саясатка барам дегендерди индивидуально окутам. Ал $1,5 өйдө турат бир айгачы, жеке офлайн окутуу. Андан сырткары 10 күндүк онлайн курстар бар. Алар дагы өтө кымбат эмес, бирок тоже элдерге жардам бере алат да. Андан сырткары Дубайда биз квартираны, 3 комнат квартираны ижарага алып 1 жылга, аны комнаталарга бөлүп кайра тапшырабыз да. Ошол кичинекей бизнесибиз бар. Ошон үчүн балдарыбыз частный детский садка барат, жакшы тарбия көрөт, билим алат, каалаган буюм-суюм, оюнчуктарын алып бере алабыз. Бул өтө жакшы да. Бизде неме деген калып калыптыр да, ой жүгүртүүчү. Кичинекей кезинде балдарга алар жокчулукту көрүп чоңойгондо көбүрөөк тырышып, көбүрөөк бийиктикке жеткенге көнүп калат экен. Барчылыкты чоңойгон бала эч кыймылдагысы келбей калат экен дегенчи, бул туурабы, туура эмеспи? Бир миллионерден сураптыр да, даже миллиардер болуш керек. Айтыптыр да, байдын баласы менен кедейдин баласына канчалык бай болуш, акча кылыш оңой болот дегенде, ал жооп берет да, байдын баласына акча кылыш 20 жылга оңой болот дептир да. Анткени кедей байкуш капитал топтогуча 20 жыл кетип калат экен. Ошон үчүн баланы акча бузбайт, баланы туура эмес тарбия бузат. Эгерде балага туура тарбия берип, барчылыкта чоңойтсоңуз, анын ийгилиги сизден да ашып өтөт да. Сиз Кыргызстан ичинде бизнес кылсаңыз, ал уже чет өлкөдөн деле бизнес кылып баштайт. Демек антип бөлбөш керек экен да. Демек бир гана тарбиядан болуп атат бул жак, акчадан эмес да. Бул кичинекей кезиңерде байкашыма караганда эрте чоңоюп, эрте мындай калыпка түшүп, калыптанып, өзүңөрдү чоң кишидей көрүп, балким жүрөгүңөрдө апаңызга жардам берүү тилеги болсо керек деп ойлоп атам да. Ошол чоң киши калып калыптыр да. Балаңыз такыр чыкпай эле деп болот экен да. Көкөтө чыкпай эле, чыгып эле атат го. Биз экөөбүз жардам беричи, балдарыбыз ойносун дедик да. Балдарыбыз ойногон жок, калып калды, биздикини взрослый сүйлөп атат азыр. Кандай сүйлөшүң керек дейм. Мындай калыпка түшүп калсаңар, үйдөн бала менен бала болосуңарбы? Ооба да. Кадимкидей ойнойбуз, жмурки дегендей, прятки дегендей, кадимкидей эле кичинекей бала. Просто мен сиздердин көр арманыңызга аста болсо пайдам тийсин деп бизге билимдер менен бөлүшүп атам да. Жок, бул сонун нерсе. Мен буйрма максатым ошол. Жөн эле мындай багымдаганымда, психологиялык жактан. Мисал үчүн, мен биринчи курс болгондо, араң биринчи курс болгондо, сиз уже КТРден хит парадты жарып аткансыз да. Анан сизди көрүп суктанып, аябай жаксыз да мага. Ушул аябай укмуш экен депчи. Анан мына азыр экөөбүз маек куруп атабыз. Бул дагы аябай сонун да негизи. Мен сиздин балаңызды оготмокмун да негизичи, бирок сиз мен взрослыйм деп оготуп алдыңыз да. Мен бала кыялмын да өзүмчү. Мен дайыма ребеногум сүйлөйт да. Сиздин дайыма взрослыйыңыз, анан родительскийиңиз сүйлөйт экен да. Анан сиз менин азыр мындай бала кыял кылбай, өзүңүзгө мындай сүйрөп тартып алдыңыз дагы. Мен болсом мындай түздөнүп, жантан бери сендей албай, сизде взрослый менен сүйлөшүп, мындай взрослый деңгээлге чыгарып алдыңар да. Байкадыңарбы, мамдадыңарбы? Байкадым жок. Психологияга кызыгасызбы? Психология негизи эле ар бир адамга керек. Неге дегенде, мен 15 жаштан баштап психология, өзүңдү таануу дегенде аябай окуй баштадым да. Анткени 2,5 миң жыл мурун
Дельфийский храмдын үстүндө жазылып турат: «Познай себя». «Познай себя», «Знать, кто я», «Мен киммин» деген эң маанилүү суроо экен да. Анан мен ошентип эле өзүм тесттерден өтүп эле мен киммин деп көп изилдечимин. Анан ошентип өзүмдү изилдеп атып, уже башка адамдарды да көрө баштадым да. Бул жагы күчтүү экен, ушуну кылса болот экен, бул жагын аракет кылбай эле коюш керек экен, бул жагынан баары бир темпераменти дал келбейт деп. Анан адамдарга ушундай кылсаң десем, алар чын эле деп туруп анан бир ийгиликке жетип кетишет да, мисалы үчүн. Бул өтө керек экен. Элементарный адам менен мамиле кылсаң, аларды туура башкара билсең, максатка ушинтип жетиш керек деп көрсөтүп берсең, баардыгы эле психология. Анан жана практикалык психология деген бар. Практикалык психология күн сайын колдоно турган ыкмалар да. Анан глубокий кирип кетиштин кереги жок. Психоанализ анан тигиндей мындай. Просто эле практический психологияны билсек, аябай пайдасы тиет да. Азыр YouTube каналда кайсы тилде сабактарыңар болуп атат? Мен эң башында ошо YouTube каналга орус тилде киргизчимин да. Анан элдин баары эле биз түшүнбөйбүз кыргызча дегенден жалаң кыргызча киргизип салдым. Анан 180ден ашык кыргызча видео сабак бар, бекер эле. Анан элдердин аңдоосу, ойгонуп, комментарийлерден билинет го, мындай өзгөрүлдүм, анан момуну жасадым дегендер болуп атабы? Жалаң эле бүт өзгөрдүм, рахмат, көрүп атам, пайдасы тийип атат деген комментарий. Мага негатив жазышпайт негедир, бүт эле позитив да. Анан мен таң калам, значит пайдасы тийип аттыр депчи. Максатыңар өзүңөрдү бул адамдарды ойготуу же ийгиликке жеткирүү эмне болуп атат көкүрөңөрдөгү? Мына менин максатым жанагы көзү сокурдай болуп караңгыда моун сыйпалап жүрө берет го. Ага жарык берүү да. Мына сенин талантың бар, сенин талантың ушу менен алектен, оюңду, көңүлүңдү, убактыңды болбогон нерсеге коротпо. Вот ушуну кылсаң, сөзсүз бир нерсеге жетесиң деген багыт берүү да. Вот эсиле кыскача айтсак ошондой. Бизде мен жана китебиңерде да сонун жазылганда, көкүрөктөгү каалаган нерсебизди аябай керели кечке чарчабай жасаган ишибизди кесипке айландырып, аны бизнеске айландырганды такыр билбейт экенбиз. Биз элдер эмне кылып атса, өзүбүздүн каалабаган ишибизди эле мойнунан байланган иттей болуп эле ушинткенди көбүрөөк билет экенбиз да. Сиз экөөбүздүн бактыбыз, сиз да өзүңүздүн каалаган көкүрөгүңүз эңсеген ушунчалык рахат алып, бир түн бою сүйлө десе сүйлөй берген жумушуңузду таап алдыңыз. Мен дагы ушунчалык рахат алып, элдин жан дүйнөсүн ачып, анан мен көрүүчүлөрүмө жакшы пайдалуу нерсе бериле деген нерсемди таап алдым да. Абдан туура айтасыз. Сен кайсы жумуштан энергия алсаң, чарчабай жазасаң, сүйсөң, акчасы жок деле жазай берсең, ошол сенин күчтүү тарабың да. Ошону жазай берсең, мыкты деңгээлде адамдар өздөрү эле акча төлөп бере беришет экен сагачы. Вот анан как раз айтып атпайсызбы, түндүр күндүр сүйлөй бер депчи. Биз как раз мен рекорд коёюн дегем. Мен сахнада чыгып алып, тынбай, уктабай, элдерге билим берип, сүйлөп рекорд коёюн дегем да. Гиннеске кириппи? Гиннеске кирипчи. Ушул 20 ноябрларда дегенбиз, бирок карасак жетишпей калат экенбиз. Буюрса февралдын аягына коюп атабыз. Менин уктабай сүйлөгөнүм ойлойм, где-то 50 саат сүйлөй алат болушум керек депчи. Хотя бы. Если уктап сүйлөсөм, анда вообще эле тынбай сүйлөй бермекмин. Бирок хотя бы уктабай сүйлөсөм, тамак ичпей сүйлөсөм, где-то 2 сутка чыдайм да, примерно. Рыспай Исаков 5 күн айттыбы Манасты? Ал Манас айтты, аныкы башкача да, бирок аныкы транска кирип айтат да. Меники аң сезим менен алган билим, тажрыйбаны топтоп айтышым керек болот да. Меники башкача.